Рахмат. Кийинки суроо. Номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкеринде анализи терс болгону менен ал менен байланышта болгон 4 кызматкерде анализи коронавирусу бар деп көрсөттү. Демек, анализ так эмес болушу мүмкүнбү? Бул жерден жана мен башында айтып бердим, ошол оорунун өзүн өрчү турган процесси бар, патогенез деп коюп атабыз. Вирус жанакында келип организмге кире турганга да бир нече убакыт дагы өтөт ал жерден. Организмге түшкөндөн кийин жанакындай канда ошол жерде өрчүп көбөйүп, андайын органдарга тарап, ошол жерден жанакындай оорунун белгилери чыга турган бир нече убакыт ала турган, бир нече күндөрдү жанакындай максималдуу түрдө 14 күн, кээде андан да көп болуп кетип атат деген маалыматтарды угуп атасыздар да. Мына ошол учурда анализ алынган маалы деген ошол патогенездин ар кайсы бир ар кандай күндөрүнө туш келип калышы мүмкүн. Табылбай калышы деле ал лаборатория толугу менен бербесе да, ушу 97%, 96% деп айтып атабыз да. Ошонун ичинен жанакындай өтүп кеткен учур бар. Анан вирусту алып жүрүп, жанакындай башка шарттары да бар ал жерден. Вирус өтө жанагы жуга турган потенциал өтө бийик экен. Мына ал деген жанакындай бир кандайдыр бир көтөрүп келген баштык оокаттарына байланыштуу болуп калышы мүмкүн, же болбосо кийими менен алып келип калышы мүмкүн, же болбосо бир кандайдыр бир ошол жерде бир мындай эмеректерди көтөрүп келе башкасы болуп калабы, вирус ошону менен дагы келип калышы мүмкүн. Же болбосо жаңы оорунун белгилери чыга элек болсо, же анализден табылбай калган учурда баары бир ал бар да, ошол жерден жанакындай выброс болуп турат, ошол жерден жуга турган бир шарттар үйдө дагы жанакындай өтө тыгыз байланышта болуп, бир дистанция кармаганга да шарты келбей калган учурда мына ушундай баягы өкүнүчтүү окуялар болуп калып аткандары бар. Мындан тышкары ошол баары тең ошо бизде элибизге таандык окшойт. Өтө тыгыз байланышта болот экенбиз, мындай ажырым аралыктарды такыр сактабай атабыз. Мына дагы бир жолу ушу суранып кетет элек, ошол кичине дистанция дегенди мындай карашыбыз керек болуп атат. Бүгүнкү күндө өтө муктаждык чоң. Мынакей медицина кызматкерлерибиз дагы өтө жанакындай тыгыз байланышта да иштеп калгандар болуп атат. Ошол жерде жумуштан кайтып келип аткандары, жанакындай очокторго барып иштегендери кайра жумушка келип, ошол кийим, атайын кийилчү кийимдерин чечип коюп эле биз мындай таза эле жүрүп атабыз деп ошол контактта болуп калып атышат. Өтө тез контакт, өтө тыгыз байланыштан жыйынтыктарынан ушул баягы вирустун жуга турган потенциалы бийик, мына чебердей турган көп жерлерибиз бар болуп атат да.